Соолар, айымдар, кандайсыздар? Көптөн бери эфирге чыга элекпит элем. Бүгүн эфирге чыгайын деп чечтим. Менин атым Аида, жашым 41. Алхамдулиллах, 3 уул, 1 кыздын энесимин, сүйүктүү жарымын. Ош шаарында турам. Кесибим боюнча үй бүлөлүк психологмун. Так, бүгүн биз сиздер менен жаңы жашоону баштайбыз. Бирөөсү жаңы жыл келип атат жакында. Жаңы жылга жакшы бир жаңы кадамдар менен кирели. Кандай иштейт? Аллага шүгүр. Сонун мен Ош шаарында турам. Ким кайсыл жактан кошулуп атат? Жазып кетиңиздер. И сиздерден дагы бир суранычым бар. Могу жерде вот этот самолетик. Ошону өзүңүздүн бир 5 жакшы көргөн досуңузга жөнөтүп койсоңуз, алар дагы бул эфирге кирип, жашоосуна бир жаңы нерсе алган болсо, ага сиз дагы себепкер болуп, сиз дагы соопка иштейсиз. Баймурзаев Саяк, эгер сиз эркек киши болгон болсоңуз, эфирден чыгып кетиңиз. Эфир эркектерге аманат. Так, кутман кеч. Ким кайсыл шаардан кошуп жатат? Маанилүүсү, кайсы жактан мени көрүшөт экен? Бул мен үчүн өтө маанилүү. Так, бүгүн биз жаркын жашоого, жаңы жашоого аялмын дейт. Анан эмне үчүн эркектин немесинен киресиңер? Ушулар дагы жашоолорго таасир берет да, кыздар. Вот, башка бирөөнүн аккаунтунан киресиңер, балдарыңардын сүрөттөрүн коюп коесуңар аватаркага, ушулардын баары адамдарга таасир берет, кыздар. Жашооңорго таасир берет. Мындайча айтканда, силер бирөөнүн акысына кирип атасыңар. Акысы дегенде бул сразу эле финансылык жактан эмес, бул ар тараптуу болот. Талас Гулиза, саламатсызбы айым дейт. Саламатчылык, Аллага шүгүр. Кандайсыздар? Эмени жөнөтүп койсоңуздар, сиздерден сураныч. Самолетикти көрө айымдардын жашоосун өзгөрүүгө киргизели, өзгөрүүнү. Так, жаңы жашоого 7 кадам. Өтө маанилүү 7 кадам айтам, негизги кадамдарды, кыздар. Бул жерде психология бар, бул жерде дин жактан бар, ислам дини жактан. Ушундай шариятка каршы келбей турган кадамдар булар баарычы. Сонун айымдар, кандайсыздар? Ким кайсыл жактан кошулуп атат? Вот уже Талас бар экен. 2 область болду, Ош области и еще Талас области болду. Дагы ким кайсыл жактан кошулуп атат биздин эфирге? Жаңы жашоо баштайм дегендер бар бараңыздардан, азыркы убакта көбүлөр. Анын дагы сиздерде дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Өзүңүздөрдүн сурооңуздарга жооп алып алсаңыздар болот. Бул жерде могу суроо белгиси и мына чаттын белгиси, ичинде суроо белгиси турбайбы? Ушуну басып туруп суроо берсеңиздер болот. И бул жака комментарийге да жазсаңыздар боло берет. Кимиси сиздерге туура келсе, ошону иштетсеңиздер боло берет. Бул жакка жазсаңыздар, ал суроону бир гана мен окуйм. Так, алейкум ассалам, Ош областы дейт. Сонун. Биз Манастан болобуз, жайында келдиңиз. Эле ого чакыруу менен өтө сонун сабак болгон дейт. Сонун. Ооба, кыздар жакында Манаста жашап калышым да мүмкүн. Манаста ушундай жолугушуулар буюрса көпкө өткөзөбүз эми. Так, кыздар, жаркын жашоо 7 кадам баштайлы. Уже 3 область болуп калды. Талас бар экен, Ош бар экен и биздин Жалал-Абад. Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаарыны жакында эле Манас шаары кылып өзгөртүштү. Сонун. Биринчи кадам, кыздар, жашоодо жаңы жашоону башташ үчүн эмне баштабайлы, биринчи бул ниет, кыздар. Ар бир нерседе ниет коюш керек. Биз мисалы үйдү жыштырабыз, тамак бышырабыз, аялдар мындай үйдөгү жумушту көп жасайбыз да, бирок ошол жерде ниет койбойбуз да. Башында өтө маанилүү нерсе ниет коюп алыш керек. Ниет деген сооп иш кылайын, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасайын деген башында ниет болуш керек. Ниет болбосо биз жөн эле иш кылып калган болобуз да. Соон алыңыздар келген болсо, ниет кылыңыздар. Баткен дейт. Мына уже 4-чү область. Мен өзүм Баткендин кызымын, кыздар. Баткен областынын кызымын, Кызылкия шаарында. Ушундай. Өтө маанилүүсү ниет. Жашоону өзгөрүш үчүн башында тунук ниет керек. Жараткан мен өзүмдүн жакшы версиямды ачканга жол ачып бер. Ушундай бир жаңы ниет. Бул мисал келтирип атам мен. Өзүңүз деле ар түрдүү
өзүңүзгө жараша, өзүңүзгө керектүү ниетти коюп алсаңыз боло берет. Экинчиси бул тазалануу кыздар. Бул өтө маанилүү. Тазалануучу. Вот ушул жерде мен өзүмдүн бир лайфхакымды айтып кетейин. Биз этаж үйдө турабыз могу биринчи этаждабыз. Биринчи этажды көп адамдар жугусу келбейт да, баягы бүт адамдар ушул жерден басат да. Эгер менде жолум кичине жүрүшпөй, кичине мындай эми альхамдулиллах жолум ар дайым эле жүрүшөт. Аллахтын сүйүктүү пендесиненмин. Бирок ушундай бир какой-то убакыт болгондо сразу барып, ошо подъездди жууйм да, кыздар. Подъездди жууйм. Кадимкидей челекке жылуу суу алып алып, кышында жайында муздак суу тряпканы алып, полду жуугандай жууйм мен. Көбү шыпырып эле коет, мен жууйм. Мен шыпырбайм, мен жууйм. 1-2 сыйра жууйм. Ошондо прям сонун болуп калат. Подъездчи мындай жылтырап. И ошол нерсе аябай таасир берет, кыздар. Тазалануу бул ушундай. Тазалануу дегенде сырттан дагы тазалануу, еще ичтен дагы тазалануу бул өтө таасири бар жашооңузга, жаңы жашооңузга. Азыркы жашооңуз жакпай жатабы? Анда ушул кадамдарды жасаңыз. Мына 7 кадамды айтып берем, иншалла. Азыр экинчисин айтып атам. Тазалануу бул ичтен дагы, сырттан дагы. Ашыкча кийим барбы? Үйдө бүт мисалы эл көргөн жерибиз бизде аябай таза тозу тыккан мындай турат. Чыккан болсок, шифонерди эл көрбөгөн жерде ал жер страшно болуп кетет, кыздар. Ушул өтө маанилүү. Адамдар азыр самооценка, өзүмдү сүйбөйм, өзүм кантип сүйөм, өзүмдү кантип кабыл кылам деген суроолор менен аябай көп кайрылышат мага. Ушулардан түз биринчи жолу, биринчи ушулардын кадамы кантип ушуну башташ керек? Бул ички тазалануудан башташ керек, кыздар. Ички дегенде ички кийимдер. Ички кийимим кандай? Биз сырттагы кийимди сонун кийип калабыз, бирок ичибиздеги кийим кандай? Сырттагы кийимге караганда ичтеги кийим бизге көбүрөөк таасир берет, кыздар. Бул ушундай закон экен. Аны мен ойлоп тапкан эмесмин. Эгер сиз сыртыңыздан мындай эле кийинип, бирок ичиңизден айтайлы, ушундай бельёңуз бар дейли. Ушундай сонун бельёңуз бар, $200 алгансыз да кийип алгансыз. Анда вообще сонун. Сизге ушундай ал нерсе уверенность берет, ушундай сизге баалуулук берет, өзүңүздү сүйгөнгө ушундай ишеним берет, кеңири сүйлөй бересиз. Так, сабакка кандай кошулабыз дейт, кыздар. Так, бул жерде Нуржамал айым жүрөт эле. Ким бар? Ким эфирди ссылкасын жөнөтүп алат группаларгачы, кыздар. Бирөөсүн жөнөтүп койгула. Так, сонун суроолор келип атат бу жерде. Саламатсызбы сулуу айым дейт. Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудай буйруса, сиздин Аллахым ыраазы болсун. Сизден рахмат дейт. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Айымдар, сулуулар, сиздер мага кандай тилек, ой тилектерди айткан болсоңуздар, баары сиздерге эселеп кайтсын. Вот. Сонун. Гүлзайым. Сонун, Аллахым ыраазы болсун сизден. Переслать этип койлу. Ой. Азыр калган группаларга дагы жөнөтүп койлу. Көбүндө сиз бар экенсиз да, сонун барларга жөнөтүп койгонуңуз бул сонун. Жокторго мен дагы жөнөтүп коеюн. Мындай да, айымдар ушул каяктан алам, эмне кылам деп отура беребиз да. Өзүңө алып келип чайнап берсе да ошону жута албайбыз да. Анан жашыбыз өзгөрбөй баштайт, андай болбой баштайт, мындай болбой баштайт дей беребиз. Кичине издениш керек да. Азыр биз өтө баардык нерсе мындай
технология өрчүп жаткан баардык нерсе өтө өсүп жаткан убакта жашап атабыз да. Азыркы убакта мен билбей жатам, мен таппай жатам, мен кыла албай жатам деген бул тупизмдин эң тупизми. Капа болбогула, ушундай издениш керек. Азыр толтура нерсе. Мисалы биздин даже сурагыбыз дагы мен билбейм го, менин оюмча ушундай да. Биздин сурагыбыз дагы биздин ата энебизге караганда күчтүүрөөк болот. Себеби намаз окуй албай атам, билбейдим дегенге бизге мына YouTube сенде, интернет толтура, Instagram, соц тармактар толтура бар эле. Жаттабадыңбы дейт эле. Китеп бар мисалычы. Толтура нерселер бар. Мурун адамдар ооз-эки жатташкан бир адамдан бир адам. Азыр бизде толтура инструменттер, куралдар бар да. Бирок ушул жерде дагы мен кыла албай жатам, билбей жатам деген болсо анда кечиресиздер. Анда эчтеке дей албайм. Ар ким жашоосу өзү жооп берет. Рахмат. Рахмат Гүлизайым. Аллахым ыраазы болсун сизден. Көрдүм. Биякта мен WhatsApp'ты ачып алдым эле, ошол көрөйүн депчи. Так, ушундай айымдар. Эми бул экинчи кадам болду жаңы жашоого. Бул кадамда сырттан дагы, иштен дагы тазалануу. Иштен дегенде бул сизде бир капачылык барбы, бирөөгө таарыныч барбы, бирөөгө бир көрө албастыгыңыз барбы, ушулардан баарынан айрылышыңыздар керек. Булардан айрылбасаңыздар жашооңуздар жаңы жака бурулбайт. Сиздердин ийгилигиңиздерге, сиздердин бактылуулугуңуздарга, сиздердин эң негизги ден соолугуңуздарга булар таасир берет. И сиздердин эле эмес, сиздин жолдошуңуздун, ушу сиздин балдарыңыздын. Аялдар ушундай күчтүү жаныкы эмес, биз үйдө баарына ошол нерсени берет экенбиз. Аял үйдүн нуру дейт, аял үйдүн куту дейт, аял үйдүн чырагы дейт. Апасы жакшынын, апасы жиндинин баары жинди дейт, атасы жиндинин бири эле жинди дейт. Ушундай нерселер бар, ушундай макал лакаптар бар биздин ата бабаларыбыздан. Ата бабаларыбыздар аябай бизде коуч болгон экен. Бир сөзүндө эле көп нерсени айтып койгон. Ушундай аял үйдө нур чачат. Нур деген ошол нур кандай нур, кандай энергия, негатив, налган, ыраазы эмес бул жашоого болсо, ал ошол негативди таркатат. Анын баласы налган бала болот, анын күйөөсүнүн иши жүрүшпөйт. Ушундай кылса, биз күйөөбүздүн ийгилигине 80% биз таасир беребиз. Балдарыбыздын ийгилигине биз 80% биз таасир беребиз. Апалар, энелер. Балам 70ке чыкса деле, балам Марска көчүп барса деле, мен ага таасир бере берем. Себеби ал менден чыккан. Матка бар. Матка менде. Бизде связь бар. Ушундай нерсе. Ошон үчүн азыр сиз кандай ойдосуз? Кээ биркилер азыр жаш балдардын аябай көп алып келип атат мага. Балдардын көбүнчө 18 жашка чейин балдардын абалына апа жооп берет. Апа жооп берет дегенде, апанын абалынан көз каранды баланын абалы. Бала жашоодо өзүн таппай жатабы, значит апа өзүн таппай жатат. Ушундай кыздар, ушундай күчтүү жан экенбиз. Аллахым бизди ушундай күчтүү кылып жараткан экен. Муну мен ойлоп тапкан эмесмин. Муну мен чыгарган эмесмин. Муну Аллахым бизди ушинтип жараткан. Себеби бизде матка бар. Биз бул дүйнөдө жашоону улантуучубуз. Эми кандай абалда улантабыз? Кандай ниет менен? Кандай азыркы мен абалым кандай? Жашоого наразымынбы же ыраазымынбы? Вот ошонун баары көз каранды. Күйөөңүздүн ийгиликтиги, күйөөңүз сизди уруп атабы, күйөөңүз сизге кол көтөрүп атабы, күйөөңүз сизди сөөгүп атабы, акча бербей атабы, бул сиздеги программалар ага таасир берип атат. Ал бере албайт. Эркектин баары ушундай, эркектин баары жүрөт, измена кылат. Сиздин программаңыз ага таасир берип атат. Сиздин энергияңыз. Энергия дегенде сиздин оюңуз, сиздин ниетиңиз. Сиз ниет кылып атасыз, каалап атасыз, сизден энергия кетип атат. Азыр бизди көзүбүзгө көрүнбөйт, бирок бүт ойлор кетип атат. Эфирде 15 айым отурат, 15 айымдын ойлору бар ар түрдүү. Ою окшоштор кошулуп атат. Ою туура эместер келип атат дагы кетип калып атат. Что-то, не то нерсени айтып атат депчи. Ою окшоштор, ниеттери окшоштор келип калып атат. Жашоодо ар бир адам өзүнө бир деңгээлде жүрөт. Өзү бир толкунда жүрөт. Мурун азыр деле радиолор барбы? Радио 107, 2, 101, 3 FM деп ушинтип коебуз. Ошондой ар бир адам өзүнүн жашоого көз карашы дегенде анын программалары, анын установкалары, анын ишенимдери, ар ким ар түрдүү айтат, мен программалар дейм. Ошол программаларга жараша адамдар өзүнүн бир абалы болот. Мага акча келбейт, мен бая албайм, мен саякаттай албайм, мен бактысыз болуп ушул өтүп кетем, мен тагдырыма ат тепкен тагдырыма пешенеме деген түшүнүктөр, программалар болгон болсо, анда сиз ошол деңгээлде жүрө бересиз, и сизге ошол нерселер келе берет жашооңузга. Жок, мен колуман бар жок келет, мен бактылуумун, мен каалаганымды берет Аллахым деген. Себеби Аллахымдын аяты бар. Сен каала, мен берейин. И дагы бир аяты бар. Сен мени кандай билсең, мен ошондоймун дейт.
Мен бере албайт деп билсең, сен мен бере албайм. Мени бере алат деп билсең, мен бере алам дейт. Ушул дүйнөдөгү баардык нерсе биз үчүн жаралган. Айымдар, эркектер баары адамдар үчүн жаралган. Ушунча жаны бар. Ушундай гүлдөр, толтура гүлдөр бар. Мына бүгүн мен өзүмө гүл белек кылып алып, аябай сүйүнүп отурам. Мына карасаңыздар. Сонун, Сонун карап отуруп эле өзүңчө энергия аласың да, мындай жөн эле карап отурасың, энергия аласың. Энергияны аласың дагы. Бул энергияны эмне алабыз? Бул энергияны беребиз, чачабыз. Жолдошума чачам, 4 балама чачам. Так, баарыңыздарга кутман кеч, айымдар. Мырзалар болгон болсо, бул эфир мырзаларга аманат, чыгып кетиңиздер. Так, кыздар, ошол ички таарыныч, капачылык, көрө албастык болуу, алардан айрылыш керек. Алардан өз алдынча айрылышка кичине эрк керек, кыздар. Тишти биз өзүбүз дарылай албайбыз да, туурабы? Эгер тишим ооруп калса, мен өзүм дарылай албайм да, аны стоматологко барышым керек. Жүрөгүм ооруса, кардиологко барышым керек. Ошондой эле, эгер сизде жан дүйнөдө какой-то жабыркаган бир таарыныч, капачылык барбы, анда жан дүйнөнүн врачы бул психологдор, кыздар. Психологдорго келиш керек. Психологдордун өзүнүн техникасы бар. Врачка барсаңыз, ал сиздин жүрөгүңүздү угат, кардиологко барсаңыз, кардиограмма кылат, ошентип чыгарат, сизде жүрөгүңүз сокконуну, кайсы жерде туура эмес, аз согуп атабы, көп согуп атабы, сатурация деп коет, бир ошондой нерсе бар, аны карайт. Ушулардын баарын карап туруп, сизге диагноз коет. Ошондой эле психолог дагы сиздин жан дүйнөңүзгө диагноз коет. Сизде атаңызга капачылык бар экен, сизде апаңызга капачылык бар экен, ушудан айрылышыбыз керек экен. Моундай капачылык бар экен деп, ошолорду сиз менен сүйлөшүп, маектешип атып, ошону чыгарат. Алланын аяты бар, сен каала, мен берейин деген. Ооба, сен каала, мен берейин деген дагы аяты бар. Эгер биз бирдекени каалабаганыбызда, Аллахым бизге каалоо сезимин да бербейт эле да. Биздеги берген нерсени баарды Аллахым бизге берип атат да. Мисалы, мен каалайм, мен саякатты аябай жакшы көрөм да, кыздар. 7-8 мамлекетке саякаттап келдим, азыр буйруса жакында дагы бир жака саякаттайм. Иншаллах, мен ошол саякатты сүйбөгөнүмдө, ошону каалабаганымда, ошо каалоо сезимин Аллахым бербегенде, ошол нерсе болбойт эле. Эгер сизде азыр бирдеке каалоо сезимиңиз барбы? Айтайлы, там бир бриллиантты каалап атасыз. Ошол сезимди Аллахым сизге бербейт эле, эгер ошону сизге каалабаганда. Эгер ошону сизге бере албаганда. Бизге бере албаган нерсени Аллах сезимге алып келбейт эле бизгечи. Түшүнүп алдымбы? Ошондой жашооңузда бирдекени каалап атасызбы? Анда ошого сиз татыктуусуз. Ошого жетсе болот дегендей. Болбосо ал каалоо сезимди дагы Аллах сизге бербейт эле да. Аллахтын жалбырак Аллахтын өкүмүсүз түшпөйт да, дарактан бир жалбыракчы. Сиз пенде бул, пенде халифат деп коет пенденичи. Жердеги Алланын халифаты. Мындайча айтканда, Алланын представители жердеги. Эми элестетиңиз, ушундай бийик нерсе, бийик адамды ушундай бийик кылып жараткан, ушул жаны барлар, мына ушундай гүлдөр, канчалаган акчалар, ушул бардыгы биз үчүн жаралган да. Биз алар үчүн эмес, алар биз үчүн жаралган. Биз ошол жерде туура эмес кылабыз, ката кылабыз. Биз алардын аркасынан чуркайбыз. Жок, андай эмес, алар биздин аркабыздан чуркаш керек. Болгону ушул өзүңүздү тазалап алышыңыз керек. Так. Мен улут амбай жакшы эле, что-то связь, смс келбей калды, комментарийлер. Мен жакшы эле улуп аткан болсом, бул жака бир какой-то смайлик бирдеке жазып кетиңиздер, сиздерден суранычы. Так, мондай функциялар бар эле. Инстаграмда бар бекен азыр. Давай. Алып салдыбы? Алып салыптыр, мондай сонун функциялар бар эле. Мындай кылса, бирдекелер чыгат эле да. Азыр чыкпай калган окшойт. Все. Угутам, сонун дейт. Көрүп атам, жүрөктөр. Рахмат, Алла разы болсун. Баарыңыздарды мен да жакшы көрөм. Мынакей менин жүрөкчүлөрүм. Мурун ушундай кылсаң жүрөкчүлөр чыгат эле. Азыр ушул нерселер жок болуп калган окшойт. Плюс дейт. Москвадан салам. Сонун. Кстати, эфириңе кайын журттан келсе аябай сүйүнөсүң, Ошол эфириңизде кайын журттан дагы
эжелерим бар экен, угуп жатат дейт, угуп жатат. Рахмат. Кыздар, ошол өтө маанилүүсү ички саат тазалануу. Ошол бул капачылык, бирөөгө какой-то мамилеңиз, нааразычылык барбы, ушулардын үстүнөн карап чыгыңыз. И сырткы бул үйдү, телефонду, пландарыңызды, максаттарыңызды, ошондой эле ойлоруңузду, баардык таза мейкиндик болсо, мындай. Азыр мен үйдү уборка кылдым да, кечке мал асырдан кийин тазаладым, бир саат убактым бар эле. Тазалап алып, өзүң ырахаттанасың го, өзүң үйүңдү тазалагандан өзүң ырахаттанасың, өзүң энергия аласың да. Ошол бул дагы энергияң таза плюс жагы да. Эгер үйүм таза эмес болуп, мындай кирин көп ушундай болуп калган болсо, анда сен деле өзүңчө мындай кирлегендей боло бересиң да, өзүң делечи. Туурабы? Мындай жуунуп алгандан кийин деле тазаланып каласың го. Ошол сымал бул оңой эле нерселер. Муну баардык коуч айтат, кыздар, муну баардык молдолор айтат, устаздар айтат. Бирок биз буга кылдаттык мамиле кылабыз да. И ошол эле мындай оңой эле, жеңил эле нерселер айтып атат. Ушул эле депчи. Биз болсо мындай бир кыйын, бир татаал, бир волшебный таблетканы издеп жүрө беребиз да. Тиги Гималай тоосуна чыгып, моунда бир жыланды тутасың, анан келесиң, тиги Мертвое морего барасың да, анын топурагын аласың да, алып келип экөөнү аралаштырасың да, анан ичесиң. Ичкенде дагы ай башка күнү, ай бир 14-күнү, ай тутулганда ичесиң деген. Булар баардыгы ширк болуп кетет, кыздар. Бирок ушундай бир какой-то башкача нерсени издей беребиз да, жашообузду өзгөртүш үчүнчү. Бирок жашообузду өзгөртүш үчүн, кыздар, жашообуз кичке кадамдардан турат. Бул мисалы салам берүү. Азыр эфирге кирип атасыздар. Салам бергендер аябай аз да. Эфирге кирдиңиздер, салам берип коюңуздар. Салам байлыкты күчөтөт дейт, салам ырыскыны күчөтөт, берекени күчөтөт дейт. Көчөдө дагы ким биринчи салам берсе, мисалы тааныбайсыз, жөн эле салам берип атасыз, сиз уже аябай көп сооп кылдыңыз да. И сиз берекени сиз алып алдыңыз. Берекени талашыш керек да бул жашоодочу. Береке дегенде сиздин аз эле акчаңызга береке кирип кетет. Эмне үчүн азыр адамдар акчаны көп таап атат, бирок мындай бактылуу эмес. Себеби акчасында тапкан нерсесинде береке жок. Себеби өзүнүн жүрөгүндө тынчтык жок. Алейкум ассалам. Башталды. Сонун. Ушул нерсени сразу аткарган аябай сонун. Сразу амал кылган бул сонун. Мен муну билем, билген эле нерсени айтып атат. Билген менен аткарган бул эки башка нерсе, кыздар. Вот 15 айым отурабыз, ким китеп окуйт? Китеп окугандар жазыңыздарчы. Азыркы убакта кандай китепти окуп атасыздар? Мен дагы өзүмдөн азыр кайсы китепти окуп атам, айтып кетейин, Мен азыр эки китепти бирденеге окуйм. Мен ушундай бир-эки китепти мындай окуйм. Бирөөсүнөн чарчасам, бирөөсүн коюп коем. Болезнь Навса и пути их излечения. Ушундай китеп, мен муну Валберстен заказ кылдым, кыздар. Абу Абдурахман Ас-Сулами автору. Кичкеле китеп, мондай кичкеле китеп. Бирок мен бир жолу окуйм да, муну көп окуйм да ушул. И Марзия Бекайдардын могу китебин окуп атам. Нет боли, есть воля, воля Творца дегенчи. Ушул эки китепти окуп атам. Азыр ким китеп окуп атат? Кайсы китепти окуп атат? Китеп окуй алган менен китеп окуган бул эки башка нерсе да. Көбүбүз окуй алабыз, бирок окубайбыз. Окуй алып туруп окубаган адам окуй албаган адамга барабар. Бирдекени билебиз, бирок ошол нерсени жасабай иштабыз, ал нерсени билбеген адамга барабарбыз. Себеби жасабай иштабыз, амал кылбай иштабыз. Көбү намаз окушту билет, бирок намаз окубайт. Ал намаз окуй албаган адамга барабар болот да. Ошол окуй албаган адам менен бирдей турат. Себеби ал да окубай иштат, бул да окубай иштат. Ушундай жашоодо. Үчүнчү кадам өтө чоң эмес, бирок так максаттар, кыздар. Максаттар. Мен подсознание Джо Диспенза. Подсознаниянын Джо Диспензанын китептери көп да. Анан аябай татаал китептеричи, мындай көп окуш керек да. Анан бир-эки сыйра окусаңыз өтө сонун китептер. И болгондо да мондай китептер да, томдоручу. Мен окуп атам дейт. Фикх китебинен баштадым дейт. Сонун фикх. Мен жана акча Саидмурат Давлатов. 3 жаштан кийин кечти баштадым айдеже дейт. Ошол китепти мен Белекке бердим беле. Так. Сонун, кеттик.
өтө чоң эмес максаттар коебуз кыздар. Жакында, кстати, менде жаңы курс болот максаттар боюнча. Жаңы жыл келип атат. Максат коюш керек. Үй бүлөдө максатты аял киши коюш керек. Эркектерге билесиздер, эркектерге бир көйнөк, бир шым, бир рубашка, бир футболка, бир шым, бир мындай үстү жабык, бир мындайча айтканда убежище да болсо болду да. Үстүң жабыкпы дейт, кийимиң бүтүнбү дейт, курсагың токпу болду дейт, ыраазы бол дейт. Ыраазы болуш керек, конечно. Ошол эркектерге ошол эле. Эркектер мындай роскошду жакшы көрбөйт кыздар. Роскош бизге керек. Роскошту биз барктайбыз, биз каалайбыз. Бизге бриллиант керек, бизге сулуулук керек, бизге чоң эки этаж үйлөр керек, бизге алтындар керек. Буларга аял ошол максаттарды койсо, эркек ошолорго жетет. Үй бүлөдө максатты аял киши коюш керек. Себеби аял киши кыялданабыз биз. Биз кыялданганда эркектер кээ айтат, ай мындай мечтать этип реальный карачы, жашоого, жашынганда 41-ге чыгып калды депчи. Мен жолдошум да мурда ушундай дечү да. Жаңы машина аласың депчи. Мен сиздерге ошол максаттарымдагы көрсөтүп кетейин. Мынакей, мен жакында максаттарымды жаңыладым. Мен рабочий столигим. Максаттарымды жаңыладым. Ошондой максаттарыбызды жаңылап турушубуз керек. Кантип жаңылайбыз, кантип туура коебуз, максаттар кантип орундалат, кандай кылганда орундалат, буюрса жакында ошол боюнча курс болот. Бакырбаган апалар дейт, ойлон ойгон. Өтө сонун китептер, окуганмын, жакшы китептер, азаматсыздар. Так, ошол үчүн жаңы жашоону баштаганда ошол сразу эле чоң максаттарга жетип кетсе болот. Просто сиздерде какой-то блоктор бар да, ишенбеген блоктор бар. Как эле мен бир күндө эле миллион таап кетем дегенчи. Ошол блоктор гана тосуп турат. А так Аллахым мага деп эле берип койгон, бере турган нерсесинчи. Баардык нерсе мына Феррарилер бар, крутой дүйнөдөгү кээ бирки сумка алыптыр, $100,000 сумка алыптыр десе, вау дейбиз да, туура. Ошонун баарын Аллах аялдар үчүн, биз үчүн, мындай инсандар үчүн жаратып атат да. Биз өзүбүз эле чектеп алып атабыз. Ошол дүйнөдө ийгиликке жеткен, бактылуу, каалагандай акчага жеткен, финансылык эркиндик деп коет. Ошого жеткен адамдардан биздин эмне айырмабыз бар? Мына эфирде отурган 15 айымдын эмне айырмасы бар? Кээ биркилер, мына бүгүн мен гүл алдым өзүмө десем, кантип өзүңүзгө гүл алдыңыз? Ага, акча жок да, кааласаң деле депчи. Жок, бул туура эмес. Биздин каалообузга жараша акча келет. Азыр мисалы сиздер каалаңыздар, аябай мына Айда гүл алыптыр, мен да гүл алайын дейсиздер. Сиздерге Аллахым акчаны берет, бир жактан күйөөңүз береби, мен билбейм. Анын себептери толтура. Аллахым толтура себеп менен берип коет. Бирок ошол жерде маанилүүсү акча келди, айтайлы бир 2000 сом келди да, өзүңө гүл алып алып. Сиз ал 2000-ге 100% гарантия берем, гүл албайсыз да. Даже 200% гарантия берем. 2000 келгенде анан кой, андан көрө буну башка нерсеге жумшайын, бир гүл алып койсом, ал 5 күндө солуп калат дейсиздер. Вот, аялдардын катасы ушул жерде. Экономдоп коебуз. Келаткан нерсени Алла муну өзүңө иштет, өзүңө гүл алдагы, өзүң кубанды берди, сиздер аны башка жакка иштетип коетасыздар. Бул жерде биринчи өзүңүздөрдү капа кылып коесуздар. Айтайлы, бир балаңыз бар, же бир досуңуз бар, вот мен сага эртең гүл алып берем, же сени кафеге алып барам, ондай тамак алып берем деп ондай нерселер айттыңыз, бирок аткарбадыңыз. Ошондой нерсени аялдар көп жасайт. Элементарно кафеге киребиз, курсак тойгоз үчүн эң арзанын алабыз. Каалаганыбызды эмес, өзүбүз каалап жатканды эмес, эң арзанын алабыз. Эгер ушул маалда жолдошубуз менен кирген болсо, жолдошубуз өзү каалаганын алат. Акыркы 1000 сому болсо, стейк 700 сом болсо, стейк жейт ал. Мен күйөөмөн билем ал нерсеничи. Акыркы акчасы болсо дагы ал алат, өзүгө каалаганды. Себеби Аллахым аларга ошол нерсени салган. Аялда да ошол нерсе бар, бирок аялдар ар түрдүү программалар менен ошол нерсе бизди блок кылып турат. Мен алам эми дейт. Сонун. Ошентип албай башка жакка жумшап коебуз дагы, акча анан каалообузга акча келбей калат. Акчанын дагы акылы бар. Акча дагы энергия. И баягы подружкабызга айттык, көп нерсени обещать этип койдук, бирок жасабадык. Баягы досубуз эмне дейт?
Бір күні барып, Айда, мен сені бір жерге тамақ алып барайын, болды, мен уже ішемеймін саға дейді. Сен 5-6 жолы мен алданың, хватит, уже жаш баланы қалдаған аяғылы отасың дейді. Тұрам, телефонды албай қойшы деле мүмкін. Ошондой эле биз өзүбүздү көп капа кылабыз. Өзүбүздү көп капа кылганыбыз үчүн биз ооруйбуз биринчи. Ден соолукка бул түздөн түз таасир берет. Бул биздин ийгилигибизге, финансы жактан бул биздин бактылуулугубузга түздөн түз таасир берет. Биздин эле эмес, менин балдарымдын, ошо менин жолдошума таасир берет. Көрдүңүздөр? Канчалык аялдар биз көп нерсенин себепкерибиз. Мындай айтат го, ийгиликтүү эркектин артында аял турат дейт. Же апасы турат дейт, же аялы турат дейт. Тура? Баягы бир анекдот бар го. Обама, Барак Обама, президент Америки был. Ошол аял менен эме келип турду, бензин куйганы, баягы эмне деп коет ал жерде. В общем, бензин куйганы келип тур дагы. Анан күйөөсүнө айтыптыр да Обамагачы. Тиги карасаң менин классташым дептир. Көрсө бол бензоколонкада иштейт экен депчи, заправкада иштейт экен деп. Анан көрдүң, ошого турмушка чыкканда сен заправщиктин аялы болот элең. Мага турмушка чыгып президенттин аялы болуп атасың дейт экен да. Барак Обама. Анда аялы жооп берет экен. Кечиресиң, эгер мен ага турмушка чыкканда, ал Американын президенти ошол болот эле деген экен да. Вот. Визир жакшы, хан жакшы дейт. Аял жакшы, эр жакшы дейт. Жакшы аял жакшы эркекти хан кылат дейт. Жаман эркекти жакшы кылып, жакшы эркекти хан кылат дейт. А жаман аял дейт, жакшы эркекти жаман кылып, жаман эркекти вообще жок кылып салат дейт. Жок кылып салганда ал или измена кылат, ал или алкаш болуп кетет, или ойноп кетет, или тоба кылдым өтүп кетиши да мүмкүн. Ушундай. 3-чү кадам бул максаттар. Эми 4-чү кадам. 4-чү кадам бул аялдык энергия, кыздар. Сиз кандай аялсыз азыр? Жумшак аялсызбы, катуу сүйлөп атасызбы? Эгер сиз катуу сүйлөп аткан болсоңуз, бул сиз аял, жумшак аял эмессиз. Сиз аял эмессиз. Сиз эркексиз. Себеби катуу сүйлөгөн, сөгүнүп сүйлөгөн, жаман сөздөр менен айтып сүйлөгөн бул эркекке таандык выходкалар деп койсок, бул эмне деп десек, ушундай. Аял кишини элестеткенде назиктикти, жумшактыкты элестетебиз, туурабы? И сизге өзүңүзгө суроо бериңиз. Сиз канчалык аялсыз? Азыр балаңыз бирдеке айтса, деп кыйкырып бересизби, же акырын сүйлөйсүзбү? Бир нерсени 5 жолу сураса, 5-чи жолу дагы акырын жооп бересизби, же кыйкырасызбы? 60ка чыкканча жакшы аял боло албадым дейт. Бул дагы сизде чектөө бар. Мен уже 60ка чыгып калдым, болду жакшы аял болбойм дегенчи. Анан жакшы аял дегенде ар кимде ар түрдүү түшүнүгү бар. Биздин түшүнүк боюнча жакшы аял дегенде бул 5 баланы төрөп берип, үйдө аябай хозяйка да, мындай үйүнүн сонун кармаган, тамактын первый, второйун бышырган, кайын журтка ушундай сонун кызмат кылган аялдарды биздин түшүнүгүбүз боюнча жакшы аял дейбиз. Хорошо, бул деле жакшы аял. Бирок деген жери бар. Мен ушул нерсенин баарын аткарайын. Мен красавица болоюн. 90-60-90 болсун фигурам. Мына 41ге чыгып калсам деле ошондой фигурам болсун. 4 баланы төрөп бердим, кайын журтка сонун кызматты кылып атам. Үйдө баарым жок, сонун салаттын түрүн жасайм, тамактын түрүн жасайм, пирожныйдын деле түрүн жасайм. Ушундай кылып атам. Бирок ичимде бир нерсе бар да, кыздар. Бирок ичимде бир нерсе бар. Ушул нерсе болгон болсо, или наоборот, ушул нерсе болбогон болсо, анда мен жакшы аялга кирбейм. Андан көрө ушунун баарын мен жасабайын, колуман эчтеке келбесин, бирок ичимде ушул бир нерсе болсун. Ушул нерсе болгон болсо, мен өтө сонун жакшы аял болом. Мен өтө күйөөм ийгиликтүү болот, күйөөм бактылуу болот, балдарым бактылуу болот, балдарым ийгиликтүү болот, ошол эле кезде мен дагы бактылуу ийгиликтүү болом. Ошол бир эле нерсе. Бул нерсени эфирдин аягына чейин ким болгон болсо, эстетсеңиздер, эфирдин аягында айтып берем. Кыйкырам, балдарыма нерв болом дейт. Өзүмдү аял кылып жасай баштадым дейт. Сонун. Аял кылып жасаган сонун. Бул тынч жүрүү, туурабы? Аялдай сүйлөө, назик болуу, шашпай, акырын сүйлөө. Биз ал жерде ырылдап сүйлөйбүз, жок, шашпай сүйлөш керек. Анан сразу жооп бергенде дагы шашпаңыздар. Бирөө суроо бердиби сизге, жиниңиз келип атат, аябай нервиңиз кайнап атат, эмоция ушундай бийик болуп кетти. Бирок подожди, Аида, тур. Психологический, физиологический өзүнүн инструменттери бар.
глубоко дем алып, же болсо бетти муздак суу менен жууп деп коет, тарат алып коет, же ошол жерде приседание кыласыз, кичине физический кыймыл аракет жасайсыз. Аида, подожди, өзүңдү колуңа ал. И все. Баары жин кайтат. Состояние аффекта, мен биринчи билимим боюнча юридический факультетте окуганмын, юристмин. Состояние аффекта 8 минут гана болот. Состояние аффекта билбей калып күйөөнү өлтүрүп коюптур, билбей калып мындай кылып коюптур дегендер болот го. Ошол состояние аффекта 8 минут гана болот физиологически. Калган убакта адам уже өзгөрөт, өзүнө келет. Өзүнө кел деп бетине урат го ошол. Супер психолог Аида, мыктысыз дейт. Рахмат. 5-чи кадам, кыздар. Вот мынау Айнус Кайымдагы вот бирдеке алып тастарбы? Обратно жооп бергенге, ошого жооп бергенге дагы шашыңыздар да. Вот азыр акысыз бирдеке алып тастарда, может жашооңузга мындай пайдалуу бир тык деп атат да, могу жерде лампочка жанып атат да. Сразу ошого ыраазычылык жазып коюңуздар. Айтып коюңуздар. Жазбасаңыздар да ичиңизден айтып коюңуздар, ниет кылып коюңуздар. Ар бир нерсенин төлөмүн берип коюш керек да. Азыр акысыз алып тастар, ошол төлөмү ошол болот. Дуа кылып коюңуздар. Мына азыр бүгүн бизде талим сабагы дагы болду эле онлайн. Ошол жерде да айтпайбы? Дуалардын эң күчтүүсү кайсыл десе, бирөөгө кылган дуа дейт. Өзүң эмес, бирөөгө кылган дуа. Элестетиңиз? Биз бирөөгө дуа кылбайбыз да, биз только өзүбүздү ойлойбуз. Өзүм мындай болоюн, андай болоюн, тиңдей болоюн, эми кылсак балдарыбызга кылабыз, келиндерибиз, неберелерибиз кошобуз, күйөөбүздү кошкондор кошот, кошпогондор күйөөсүн дагы кошпойт. Баягы бир социальный эксперимент жасашыптыр го. Бөөрөңүздү аялыңызга бересизби десе, эркектердин баары макул берем деп туруп, аялдардын бирөөсү да берем дебептир да. Ушунчалык эркектерди жаман көрүп жашайт экенбиз да бизчи. Ушунчалык аялдар мерез келет экенбиз, что таң каласың да, тоогум. Азаматсың Аида, молодец улайым, туура айтасыз, эжекебай өзүңүз таасирлүү, супер дейт сөзүңүз. Хорошо. Сон, Аллахым ыраазы болсун. Ошол 5-чи кыздар, бул финансы менен мамиле кандай? Бул дагы жаңы жашоого таасир берет. Сиздин доходуңуз да расходуңуз көп болсо анда кечиресиз. Финансылык сабаттуулук деген нерсе дагы болуш керек. Айрыкча бизде кыргыздарда дейинби, кандай дейин, бизде кичине ошол финансылык сабаттуулук дагы азыраак да, жок десем деле болот да. Ошол акчаны кандай иштетишти билбейбиз, кандай жумшашты билбейбиз. Бул дагы жаңы жашоого түзүн-түз таасир берет. Лампочкалар жанып атат Аида же дейт. Сон, Аллахым сизден ыраазы болсун дейт. Ошол кыздар, акчага коркуу эмес, акчаны кээ-биркилер мисалы мен жашоомдо ушундай бир момент болгон да кыздар. 3 миллион акча, 2 миллион 900 миң акча сумкамда, рюкзакта турат. Кеңири жүрөм да, бир шаардан бир шаарга келдим. Анан 3,5 миллион болду ошол акча. 3,5 миллион болду, үй алышыбыз керек, үйгө беребиз деп атабыз. Жолдошум экөөбүз машинада отурабыз. Машинанын айнегин да көтөрүп алган. Эки жак карап турат да. Мен ол акчаны 2 миллион 900'дү башка шаардан алып келдим, рюкзактачы, кеңири эле, караңгыда алып келгем ошочу. Күйөөм күндүзү госрегистрдин астында турабыз машинада. Анан баягы келип машинадан акчаны санайбыз деди да, үйдө алгандар. ИКГ документте кичине бир не то болуп калды эле, документти оңдогону кетишти. И биз машинада отурабыз. Күйөөм сигарет чекпей койду. Машина жабык дейт. Машина даже айнегин ачпай койду. Өзү күз мезгили, октябрь. Ушундай отурат да, ким кайсы жерде бирөө турк десе мындай карайт да. Ошол адам өзүнү кандай алып барат ошол акча менен, бул да өтө маанилүү кыздар. Көп акча болгондо өзүңүздү жоготуп койсоңуз, анда ал акча да сизге кайра келбейт да. Кээ бирде көп акча келип калып, 100 миң, 200 миң таппай жүргөн адамдар таап калат дагы, ошол акчаны оңой эле муну эле кетирип коет да, мааниси жок элечи. Себеби ал акчага ал өсө элек. Ошол ал акчага биз эмоциональный тоже өсүшүбүз керек. Ата көбүнө акчалар келет, просто ошол акчаны туура иштете албайт дагы, кайра жок болуп кетет акча. Себеби ал эмоционалдуу алга өсө элек. Мындайча айтканда норма деп коет мунучу. Нормасы ага өсө элек. Анын нормасында мынча акча жок. Нормаңызда канча акча болсо, ошондой гана акча келет жашооңузга. Нормаңызда, мисалы, Францияга барып кийим алып келиш, кийип келиш, шоппинг кылып келиш, сиз үчүн норма болсо, бул сиз ошону аткарасыз жашооңузда.
Анан жөн эле кара сууга барып кийим кылып келиш сиз үчүн не норма болсо, кой кара сууга барып кийим кылыш керек, ага көп акча керек, ай деген болсоңуз, анда ошол дагы жашооңузга келбейт. Бардыгы сиздин нормаңызга жараша болот. Норма деген сиздин жашоого көз карашыңызга карап нормаңыз боло берет. Бул программа. Күйөөм акча берсе топтой албайм дейт. Мен акча берсе эле кийинип ала беремин дейт. Мындай да кыздар. Психологияда өзүңөрдү сүйгүлө дешет го дейт. Мен өзүңөрдү сүйбөгүлө деген жокмун кыздар. Сүйгүлө, пожалуйста. Өзүңөрдү мындай да бирдекенен кыртып ала беребиз да бизчи. Ушундай жерибиз бар да. Ошо кыртаппайлы. Мен андай өзүңөрдү сүйбөгүлө деген жокмун. Мен вообще башка нерсени айтып атам. Акча берсе кийинип алганыңар, ошого той элексиңер. Адамдын нафсы болот бардык нерсегечи. Айрыкча аялда 99 нафс деп коет. 9 деп коет, бирок 99 деп коет. 99 деген бул аябай сан жетпес деген нерсе да. Аялдын нафсы ушундай. Эркекте бир эле нафс бар. Аялда нафсы көп. Ошол нафсты аял киши тойдуруш керек. Жаш балаңыздагы, жаш балдардагы баштап нафсы алардыкы бийик болот. Аллахым аларды биринчи бийик жаратат бардык нерсени. Бардык нерсе алар каалай беришет го. Бардык нерсе мындай оңой жеңил келет деп ойлойт алар. Өзү жашоодо бардык нерсе ошондой оңой жеңил келет. Просто бизде ар түрдүү чектөөлөр менен мен азыр айлык албадым, балам, нормальный реалдуу кара, айлыгыма карата мындай мен сага бирдекени алып берем деп атып бизге. Бизден сыртка катенебиз, чоң ата чоң энелерибиз ким менен кошо жашайбыз. Биздеги чектөөлөр пайда болот бул жерде, программалар пайда болот. Ошол программаларга жараша жашообуз кете берет. Күлсөңүз сонун жарашат, күлүп эле жүрүңүзчү дейт. Рахмат. Ошондой кыздар, ошон үчүн бардыгы биздин программабызга жараша. Бизге келбейт го анан дейт. Эмне келбейт сизге? Тагыраак жазыңызчы сурооңузду. Финансы ушундай кыздар, финансы аябай көп нерсе, бирок финансыга чейин эмне үчүн 4 кадам бар. 5-чи финансыны койдум. Себеби 4 кадам өтө маанилүү. 4 кадамдан финансыңыз көз каранды. Сиз 5-6 иште иштеңиз жумушта. Күйөөңүз дагы тынбай иштесин. Үй бүлөдө 5-6 балаңыз бар, баары иштесин. Бирок бир үйдү ала албашыңыз мүмкүн. Себеби сизде бул жерде чектөөлөр бар, бир таарынч, капачылыктар бар. Же ниетиңиз туура эмес. Бирөөгө бирдекени доказывать этип атасыз, мен да ошондой үй алам депчи. Өзүңүз үчүн эмес, бирөө менен күрөшүп атасыз. Бирөө менен атаандашып атасыз. Атаандашкандагы зависттен белая зависть и черная зависть бар. Эгер сизде черная зависть болсо, анда жашооңузда өзгөрүү болбойт, финансы жактан, любой жактан. Каалагандарыбыз дейт. Бизге келбейт гана каалагандарыбыз дейт. Каалаганын сизге келиш үчүн сиз ошого тартыктуу болушуңуз керек. Ошол нерселерди айтып өттүм мен. Эгер сизде таарынч капачылык болгон болсо, анда сиз каалаганыңыз келбейт сизге. Так, Аллахым бардыгыбызды ушул дүйнөдөгү жараткан нерселер бардыгы биз үчүн жаралган. Бизге кызмат кылыш үчүн. Биз аларды алып, алар менен кайфовать этиш үчүн жаралган. Биз өзүбүзгө ошол нерсеге уруксат бербейбиз. Мындайча айтканда, нормабызда ал нерсе жок. Ошон үчүн ал менин жашоомо келбейт. Турцияга саякат дейт, мына мурун Турцияга саякат аябай арзан болчу да, азыр эми нормально эле болуп калды ал жактын баасы дагычы. $1000 дейли бир адамга. Ошол мен Турцияга барып эс алып келген мен үчүн не норма, это вообще жомок да. Каяктагы нерсени айтасың деп, мисалы жолдошум асмандан жерге түшчү десе, все ал нерсе менин жашоомо келбейт. Мен ага ишенбесем. Мен жашоодо эмнеге ишенсем, гана жашоомо ошол нерсе келет. Сезим, ой, ниет жаман жакка кете берет ичимде, эки адам күрөшкөндөй. Ар бир адамдын ичинде эки адам бар. Бул шайтан жакшы ойлор бар, жаман ойлор бар. Жакшы ойлор Аллахтан келет, жаман ойлор шайтандан келет. Ошол сиздин күрөшүңүз ошол. Күрөш болбосо жашоо болбойт эле кыздар. Кара ак болбогондо жашообуз болбойт эле. Бардык жок жашообузда болуп калганда жашообуздун кызыгы кетип калат. Байлар эмне болуп атат? Аябай байлар жашоодун кызыгы кетип калып, өздөрүн өздөрү өлтүрүп алып атпайбы, суицидке барып атат. Себеби бардык нерсе бар колундачы. Просто ошол нерсеге бардык нерсе барга адам дин менен кошо келиш керек да. Мына азыр Асия Сыдыкова барго, ал көп нерсени көрдү. Финансылык эркиндикке давно чыккан да.
азыр байкасаңыздар ал кайра исламга келип атат ошол айымчы. Умрага барып келди. Ошо көйнөктү да мындай могу жерлери жабылган, мурун монда декольте ачык кийет эле, азыр уже жабылган кийип калды. Байкасаңар тырнак уже койбой калды, өстүрбөй калды, ушу лак койбой калды. Адам исламга келип атат. Себеби байлык болуп туруп ислам болбосо, Аллах болбосо жашооңду бул нерсең сага бир тыйын, сага рахат алып келбейт. Ошон үчүн Аллах биринчи жүрөктө Аллах болуш керек. Эркек менен аялдын ортосунда да биринчи Аллах болуш керек. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасаш керек баардык нерсени. Ал адамдын ыраазычылыгы үчүн эмес, тамак кылдым, тамагымды мактабай койду деп налыйсыңар. Кылбайм мен ал нерсени депчи. Себеби Аллах жок ортодо. Ушул адамдын силерге рахматы үчүн кыласыңар. Так, мен кадамдарды айтып бүтөйүн, анан суроолоруңуздарга жооп берем. Суроо көп болуп атат. Алтынчысы бул ден соолук кыздар. Өтө пайдалуу ден соолук. Акчаң болуп туруп ден соолугуң болбосо, бул да бир тыйын, сатып ала албайсың ден соолукту. Ошол эле бир эле тишти алайлы. Тишти башында кичине кариес болуп калды. Кариес болгу чейин өзү барып стоматологко тазалатып деп карап турган болсок жакшы болот. Бир жылда 2 жолу барып туруш керек, карап туруш керек. Гинекологко бир жылда 2 жолу барып турушубуз керек аялдар. Биз ошол нерсени жасабайбыз. Уже миома же киста бирдеке пайда болгондо анан барабыз да. Уже какой-то бир выделение келет, дагы бир жери ооруй баштайт, ушундай болгондон кийин анан барабыз. Любой нерсени алдын алган жакшы. Туурабы? Профилактика, алдын алуу деп коет. Алдын алсак бул өтө арзан түшөбүз кыздар. Арзан кутулабыз дегендей. Кээ бир жерде даже бекер кутулабыз. Бекер деген бул тишти күнүнө жууш керек эки малы. Ошол стоматологко өз алдына барыш керек. Болбосо мен имплант койдурдум. 600-700 доллар болуп кетет кыздар имплант. Еще плюс ол имплантты койгондо кадимкидей жастан кесет, кесип туруп ага бир штативди коет, мындай темирди коет, ал бүтөт бир 2-3 ай. Анан тиш коет да. Уже ал деле өзүң тишиңдей болбойт баары, мындай дискомфорт болот. Өзүң тишиң башка да бар. Канча акчага албаган баары өзүң тишиңдей болбойт. Ошон үчүн ден соолукка кам коюңуздар. Бул таза тамак, бул кыймыл аракет, бул таза суу, бул уйку, туура уйку. Булар баардыгы сизге энергия берет. Энергия болсо анан акча сүйүү келет дегендей. И 7-чи кадам бул руханий жактан күчтүү бекемдөө. Руханий жакты. Адам 3 нерседен турат. Ар бир адам 3 нерседен турат. Бул дене, бул рух, бул жан дүйнө. Жан дүйнө бул нафс, эго. Нафсындагы өзүнүн бере турган нерсесин берип туруш керек. Болбосо жинденип ошонун оорулар чыгат. Оорулардын баары ушул нафстан пайда болот кыздар. Анан рух бар. Рух бул Аллах менен түздөн түз байланышта болуш керек. Бул намаз, бул зикир, бул ибадаттар бүт биздин. Орозо тутубай, бүт баардыгы ушул. И дене, ден соолук. Дене. Денени тамагы, уйкусу, кайсы убакта уктап атат, кандай уктап атат, кандай абалда уктап атат, кандай жерде уктап атат, абасы тазабы, таза жердеби, эмнени кийип атат, эмнени жеп атат, булар баардыгы өтө адамга, ошо денеге маанилүү. Ошол адам 3 нерседен турат. Өзүңүзгө ойлонуңуз. Үчөөнү тең кандай карап атасыз? Үчөө тең бизге аманат. Аманат деген бул мен айтайын, бирөөңүздөргө 1000 сом бердим дагы мону итят кылып кармап туруңуздар дедим. Ошону сиз кандай иштетесиз? Ошол аманат. Куран окуу, хотя бы Куран окууну мен сиздерге айта албайм өзүчү. Мен өзүм Куран окуй албайм араб тилинде. Орусча Куран издеп жатам. Ушул орусча Куран китеп сатылган жер болсо, билген болсоңуздар, айтып коюңуздар мага. Көбүнчө өзбекче, кыргызча болуп атат. Жок, бирок мага орусча керек. Мен орусча укканмын, көп нерсени орусча түшүнөм, орусча ойлоном. Жашооңду өзгөрткөн эң чоң күч бул жүрөктөгү нур. Жүрөктөгү ошол рухту тазалай турган бул Куран. Рух только Куранга безар болот экен да. Куранга мындай ачка болот экен да. Куранды окугус келет экен, рухтунчу. Жан дүйнө бул байлык, бул сулуулук, бул власть, жан дүйнө нафстын, эголордун анын хотелкалары аябай көп. Так, мен көп таарынам, көп жакшы иштерди жасайм. Ошондой сурооңуз кандай? Мен көп таарынам, бирок көп жакшы иштерди жасайм. Нафсер кантип жакшыртсам же дейт. Сезим, ой, ниет жаман жакка кете берет, ичимде 2 адам ошол. Кантип жакшыртсам, нафсер кетпей жатат дейт.
мындай да кыздар, эң оңой вариант да ушул. Мен кыла албай жатам, колуман келбей жатат, короче, нафсым күчтүү болуп кетип, эрким слабый. Өтө сонун вариант да. Күйөөм мынтпей жатат, апам мынтпей жатат, там кайненем мынандай. Өзүбүздүн жашообуздагы жоопкерчиликти бирөөгө ийилип коюп. Бул өтө сонун, өтө жеңил вариант. Отмазка деп жаткандачы. Нет, я еще не закончила. Закрой, пожалуйста. И даже телефон можно? Нет. Эки жакты тең. Ар кимге мындай өзүбүздүн эмебиз ийилип коебуз да, жоопкерчиликтичи. Андай болбойсун да. Короче, эртең менен чуркайм дедим дагы, турсам, эшикте жамгыр жаап атат. Эшикте жамгыр жаап аткан чуркабайм дедим да. Эшикте жамгыр жаап жатса чуркабасам, анда кимге зыян? Мага зыян да, туура? Менин ден соолугума зыян. Ошондой эле. Жоопкерчиликти өзүм жашоомдун жоопкерчилигин өзүм алышым керек. Адам изденсе өтө көп вариант бар. Жолу толтура. Азыркы убакта толтура техникалар бар, кыздар. Азыр убакта мен китеп таппай жатам, же бирдеке окуй албай жатам деген бул болбой турган нерсе да. Мындай невозможный нерсе да, смешной нерсе да. Так, ипотека менен үй алган жатабыз. Төлөмү 38 000 экен айына. Ошону көрүп коркуп жатам, күйөөмө ишенип алсам болобу, ипотека ой басып коркуп жатам дейт. Пайгамбарыбыз айткан, жашоодо Аллахым кыблага бизди сажда кылдыртпаганда аялдарды күйөөлөрүнө сажда кылдыртып коем дейт эле. Аллахтан кийинки эле жашоодо ишенген адамыңыз бул сиздин күйөөңүз. Бул сиздин жолдошуңуз. Жолдошуңузга ишенишиңиз керек. Жолдошуңузга ишенгенде гана сиз чыныгы аялдык бакытты табасыз. Кандай жумуш болбосун, эмне болбосун, акчалайбы, эмне, мисалы баламды башка жакка окутам деп атат. Мен частныйга окутам деп атам, а жолдошум бир мындай эле госмектепке берем деп атам да. Значит, күйөөм ошол балага жоопту, күйөөм мага жоопту, еще балага жоопту да. Значит, Аллахым анын дилине салдырт, балаңды бул жакка эле окут деп. Все, окута бересиз, күйөөңүзгө ишенесиз. Күйөөңүз келип, Аида мо жардан секир десе, секириш керек. Себеби күйөөм алдын ала билет, мен ал жерден жардан секирсем, мен эчтеке болбойм. Күйөөңүзгө ушунчалык ишенишиңиздер керек. Бүгүн бир оор нерсе болду, ыйлап жатканмын, анан эле сизди эфириңизди көрүп тынчтанып калдым дейт. Сон. Изденгенсиз да жашоодочу. Жашоодо изденесиздер, изденгенде келет ошол нерсечи. Могу жерде издениш керек. Могу ми жашоодогу азыркы чейин ойлоп таба элек, мына канча ийилерди таппасын, азыр жасабасын, ошол ийилер баары адамчалык, адамдын мээсичалык ой жүгүртө албайт. Мээсичалык выход таба албайт эчтекеденчи. Биз ушунга эле программа беришти билип алышыбыз керек. Буга эле программа бериш керек. Так, мен миллиондор тапкым келет, мен саякаттагым келет, мен кийимдердин только бренд кийимдерди кийгим келет. Вот бүт баардыгын ушуга эле берген болсок, бул жашообузга алып келип коет. Бирок ушул эле жерде биздин чектөөлөр бар. Программалар бар. Мага анча чоң акча келбейт. Мен айылда жашайм. Мен жогорку билимим жок. Ушундай толтура чектөөлөрүңөр бар өзүңөрдүн. Ошол чектөөлөрүңөр гана ошол нерсеге жеткизбей турат. Блок болупчу. Блок кылып. Өзүмө болгон баам төмөн дейт. Өзүңүзгө болгон бааңыз төмөн болсо, анда жашоодо бардык жагыңыздан төмөн боло бересиз. Бул сиздин жолдошуңуз сизди урматтабайт, сыйлабайт, сиз каалагандай сизге мамиле жасабайт. Кайын журт, ата-эне, бир туугандар, эртең барып балдарыңыз чоңойгон болсо, балдарыңыз ушундай мамиле кыла баштайт. Ошол бардыгы бизди чагылдырат. Өзүмдү сүйбөсөм, мени дагы сүйбөйт. Өзүмдү кабыл албасам, мени кабыл албайт. Өзүмө ишенбесем, мага эч ким ишенбейт. Бардыгы мени чагылдырат. Так, кааласаң берем деген хадис бар го дейт. Кааласаң берем деген хадис эмес, кыздар, бул по-моему аят болуш керек. Аят менен хадистин айырмасын билесиздер да? Аят Аллахым айткан Курандагы аяттар. А хадис ошолорду чечмелеп берген пайгамбарыбыздан келген хадистер. Кааласаң берем деген хадис бар го, каалап ошого жараша тытынып аракет кылыш керекпи же жай эле Кудайдын алдына түшүп алып чуркаба насип кылса аласың дешет го.
Кыздар, ушул аракет дегенди ар ким ар түрдүү түшүнөт. Аракет деген бул сен 4-5 иштештин кереги жок. 4-5 ишти иштеп туруп, анан айына мен мынчадан табышым керек, анан мындай силер логикага салып атасыңар. Аллахым айтпайт. Сен 5-6 иште, анан мен сага үй берем. Сен монча үй бүлөңдү таштап Россияга барып иште, анан мен сага үй берем дебейт. Сенин рызкың Россияда дебейт. Рызкысы түгөнгөн адам бул дүйнөдөн кетет. Адамдын рызкысы бир жерге байланбайт. Биз ошону ойлойбуз. Кореяга барып иштеп келсем мен квартира алам, үй алам. Сен Кыргызстанда иштеп деле мал чарба кыласыңбы, картошка экесиңби, ошону эле от души жасасаң, ошодон эле Аллахым берекесин берип коет, картошкаң аябай көп болуп кетет, кымбат болуп кетет. Бир жылдар ошондой болот, картошка кымбат болуп кетет. Ошондой болуп кетет да сен үй алып аласың. Негизгиси сен азыр кылып аткан нерсени кандай сапатта жасап атасың? Маанилүүсү ошондой. Аял кишинин негизги иштери эмне? Жазыңыздарчы, мына аял кишилер отурабыз, Аял кишинин негизги жумушу эмне? Милдети дейли, бул жашоодо милдети эмне биздин милдетибиз? Мен ошол жөнүндө бир пунктты айттым силерге. Баамды көтөрсөм текебер сезип жатам өзүмдү. Баамды көтөргөндө сиздер текеберлик дегенде мага мындай нерсе болбойт, мен мындай кийимди кийбейм, мен мындай адамдар менен отуруп бирге чай ичпейм. Бааңызды көтөргөндүк эмес. Ал текеберлик. Бааңды көтөргөн менен текеберликтин эки башка нерсе бул. Биз Аллах бизди жаратканбы? Ар бир адам индивидуально жаралган, универсальный жаралган. Биздин отпечаток пальцабыз бири-бирибизге окшобойт. Дүйнөдө азыр канча 8 миллиард адам бар? 8 миллиард адам арасында ушуга чейинки төрөлгөн адамдардын арасында дагы канча миллиард адамдар өлүп кетти дүйнөдөн, тирилип кайра өлдү. Ушунча адамдардын арасында отпечаток пальцалары бири-бирине окшош эмес. Бул деген ар бир адам уникалдуу. Канча миллиард адам жаралбасын, Аллахым аны уникалдуу кылып жаралат. Уникалдуу деген башка адамга окшобойт. Ошол үчүн биз өзүбүздү сүйүшүбүз керек. Ошон үчүн биз өзүбүздү кабыл алышыбыз керек. Ошон үчүн биз өзүбүздү баалуу сезишибиз керек. Себеби мен уникалдуумун. Мен башка бирөөгө окшобойм. Биз башка бирөөлөргө салыштырабыз өзүбүздү. Тигин көзү башкача, менин көзүм мындай, тигинин мурду мындай экен, менин мурдум андай болбойбу деп салыштырабыз. Бул туура эмес нерсе. Аллахымдын эки нерсесин алмаш. Мындайча айтканда, оң колуңуз менен сол колуңузду салыштырып атасыз. Могу пальчигиңиз менен могу пальчигиңизди салыштырып атасыз. Кимиси жакшы экен депчи. Экөө тең жакшы, экөө тең маанилүү. Так, бала тарбиялоо, күйөөсүнүн ыраазычылыгын алуу. Вот көрдүңүздөр, ошол нерселерди сиздер кандай сапатта жасап атасыздар? Маанилүүсү ошол. Бала тарбиялап атасыз. Балаңызга кыйкырып атасызбы, жакшы сүйлөп атасызбы, балаңызга убакыт бөлүп атасызбы? Күйөөңүзгө кандай мамиле жасап атасыз? Күйөөңүздүн кийимдерин кандай ниет менен жууп атасыз? Үйдү кандай ниет менен тазалап атасыз? Блин, ушу чача берет экенсиңер деп ушу деп жыштырып атсаңар, анда извините меня. Анда каяктагы бактылуулук, анда каяктагы ийгиликтүүлүк, каяктагы акча, каяктагы береке. Тамак бышырып атасыз, блин, ушу жей берет экенсиңер да, силер ушул ичиле тойбойт экенсиңер да деп наалып жасап атасыз, анда каяктагы береке. Ошол ар бир кылып аткан аял кылып аткан нерсеси ошол күйөөсүнү шыктандыруу деген ошол нерсе, кыздар. Күйөөңү шыктандырып отуруп алып, колуңан келет, молодец, я в тебя верю деп пап кайтып баягы эмеге рингке чыгарып кое турган андай аял, ал шыктандырууга кирбейт. Ал сырттагы шыктандыруу. Аялдын ичиден шыктандыруусу бар. Сырттагы шыктандыруу эркекке 20% таасир берет. Ичтеги 80%. Мен башында айтканмын. Эфирдин ортолорунда айттымбы? Аягында айтам ошол нерсени депчи. Эркекти болгону ичиңизден сиз канчалык сыйлайсыз? Канчалык ошол эркекти кандай болсо ошондой сиз кабыл аласыз? Ошол маанилүү. Эркегин өзгөртөм дегендер мына азыр эфирде барыңыздар отурасыздар. Жолдошуңуздарды өзгөрткүңүздөр келипчи. Ушундай болсо, мындай кылса, мага мындай мамиле кылса, өзгөрткүңүздөр келип атат. Бул деген сыйлаганга кирбейт. Значит, сиздер аны кабыл албай атасыздар. Анын өзгөрүүсүн каалап атасыздар. Ал башкача адам болсун каалап атасыздар. Бул шыктандырууга кирбейт. Мындай эркек кыйналат. Мындай эркек өзүнү өзгөртпөгөн аялды издейт. Ал кандай болсо ошондой кабыл алган. Сиз деле өзүңүз кандай болсоңуз ошондой кабыл алганын каалайсыз да? Туурабы? Ошондой эле эркек дагы ошондой. А эркек ичинен ал нерсени сезет.
Так, бала түрөй. Аялдын милдети эркекти эгин зары деп ойлойм дейт. Эркекти эгин зары. Түшүнбөй калдым. Алланын ыраазычылыгы үчүн жасайбыз дейт. Вот ошол. Өтө маанилүү ошол. Бардык нерсени Алланын ыраазычылыгы үчүн жасаш. Башында бул нерсе искусственный болот. Искусственно кылабыз Алланын ыраазычылыгы үчүн деп. Ичибизде какой-то бир вторая выгода деп койт мунучу. Ичибизде какой-то выгода бар. Мисалы мен кызмат кылтам кайын журтка. Менде выгода бар. Вау, Аида сонун келин да деген сөздү угуш үчүн. Это моя выгода. Ошон үчүн кызмат кылтам. Ооруп атсам деле баягы өзүм жумушум коюп туруп эле эми кылыш керек деп кылып да. Есть у меня тут есть вторая выгода. Ошол. Жөн эле Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылсам, ал башка иш. А эгер алар мага кийин рахмат айтышын угуп, молодец Аида деп мындай сөздөрдү угуш үчүн жасап аткан болсом, анда ал туура эмес. Туура эмес ниет. Андан көрө кылбай эле коюш керек. Алардан обратный связь күтүп туруп бирдеке жасап аткан болсоңуздар, лучше кылбай эле коюш керек. Аллахым ыраазы болсун дейт. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Дагы бир 2 суроого жооп берейин дагы. Эфирди түгөтө берели. 1 саат болуп кетиптир. Кимде кандай суроосу бар? Так, анан Ош шаарында жашагандар болгон болсо, эртең акысыз разбор жасап жатам. Чай үстүндө, просто өзүңүздөрдүн чайыңыздарды өзүңүздөр төлөп коесуздар, эмне жесеңиздер, ошол. А так мага эч кандай акы төлөбөйсүздөр. Ош шаарында жандуу акысыз разбор жасап атабыз. По-моему, азыр 2 орун бар. Өзү 4 адам алам дедим эле, 2 орун бар. Калуучулар болсо, жеке катка жазыңыздар мага. Ушул Инстаграмга жеке катка жазыңыздар, бирок точно келем дегендер жазыңыздар. Мүмкүн болсо барам, мындай болом, андай болбой калат. Мен жолдошум мага акча бергиси келбейт, эмнеге дейт. А сиз ушундай аял болуңуз, ал өзү эле акча берсин. Сөз жолдошуңузда эмес, сөз сизде. Сизде программа бар. Эркек жөн акча бербейт. Баягы эркектин акчасын жеш үчүн таштан тиш керек деген ушундай бизде бир чөктөөлүү программалар бар. Ата-энебиздин. Бишкекке качан келесиз дейт. Жакшы чакырсаңыздар бара беребиз. Оштомун дейт. Бизге да разбор керек дейт. Мен барам. Так, мен точно барам Айдеже дейт. Так. Хорошо, бара тургандар кыздар, менин телефон номурумду же мына дайректке жазып коюңуздар, телефон номуруңуздарды, чтобы сиздер менен байланышып, кайсы жерде өтүлөт, ошол адрестерди айтыш үчүн. Рахмат, Аллахым сизден ыраазы болсун, сабак сонун бол дейт. Кандай болушум керек дейт. Эфирде болдуңузбу? Жылдыз Касымбекова, эфирде болдуңузбу? Эфирди уктуңузбу? Эфирде айтылды ошол нерселерчи. Эркекке кандай болуш керек? Рух Куранды каалайт дедиңиз. Биздин напсибиз неге ойдо болуп кете берет? Напсибиз бул жан дүйнө, кыздар. Рухта эмес. Рух бөлөк, жан дүйнө бөлөк. Рухту өзү экиге бөлүп коюшат ушундай депчи. Напс менен ошол рух турат депчи. Кээ бирлер ушундай бөлөт. Мен ошо 3кө бөлөм адамды. Дене бар, рух бар и жан дүйнө бар. Жан дүйнө бул напс. Бул биздин эго. Аллахым эгер бизге напс керек эмес болбогондо, напсты бербейт эле. Бизге берген нерсенин баардыгы бизге пайда алып келет. Просто биз аны туура эмес жака иштетип алабыз. Анан ошондон кыйналабыз. Аллах айтат го, жакшылыктын баары Аллахтан, жамандыкты өзүң табасың дейт. Жамандык адам өзүнөн. Биз ошол напсты туура эмес жака иштетип атабыз. Напсты ибадат кылууга, вот жарышыңыздар бири-бириңиздер менен. Досуңуз барбы, эжеңиз барбы, абысыңдар барбы, жарышыңыздар ибадат кылыштан. 5 вакыт намаз окудум. Тахажжудту мына 2 жумадан бери окутам, 1 айдан бери окутам, 3 айдан бери окутам. Ибадатта ошондой нафсты ошо жака жумшаңыздар. Нафсты адамдарга жардам берген жака жумшаңыздар. Биз аны просто туура эмес жака колдонуп атабыз. Биз булар баары куралдар, инструменттер.
бычак жакшыбы жаманбы бычак? Вот жооп бериңиздерчи. Бычак, нож, бычак жакшыбы жаманбы? Рахмат, мен жаздым дейт. Балдарыман акча алыш керекпи? Мен аларды аяй берем дейт. Мага айында мынчадан салып турушум керек деген менде да жок кыздар. Менин да 2 чоң уулум иштейт, бирок мен аларга андай салык салбайм. Өздөрү салса алып коем. Себеби алардын өзүнүн үй бүлөсү, алардын өзүнүн дүйнөсү, өздөрүнүн жашоосу бар. Анан мен муну төрөдүм, мен чоңойттум деген сен, значит, ал сени кийин баксын деп чоңойтупсуң да. Бул биздеги менталитеттеги нерсе. Ал мени багыш керек дегенчи. Эми бакпаш керек деген айтып аткан жокмун. Анын өзүнүн нар жагында дээринде болгон болсо, ал бага берет. Бирок милдеттүү түрдө айына мынчадан бересиң деп акча алган бул туура эмес, мен оюмча. Себеби мен өзүм 41-демин. Жолдошум 44-тө, өзү иштейт, өзү акча табат, мен өзүм акча табам. Эмнеге балдарга салык салыш керек? Ал өзүнүн анын жашоосу да. Аны дүйнөгө мен алып келдим да, ал менин каалоом болду да. Мен сени дүйнөгө алып келдим, бактым депчи. Бул дагы баягы милдет кылганда, мен өзүм кийбей, өзүм жебей сени бактым. Этот мальчик не просил же. Сен өзүң кийбей, жебей, өзүңө эконом кыл, баарын мага жакшы нерсени мага бер деп бала айтпайт да. Ал биздин тандоо. Аны мен ошондой жасап атам. Мен өзүм жасап алып, аны еще балама илип атам да. Мен бактысыз болдум, бирок сен бактылуу болушуң керек. Бул закон иштебейт кыздар. Эгер сиз бактылуу болсоңуз, анан балаларыңыз бактылуу болот. Ушул нерсени эфирдин башынан бери айтып атам. Башын укпай калдым дейт. Сактап коесузбу дейт. Иншаллах сактап коебуз эфирде. Аллахым баарыңызга ыраазы болсун. Сабак үчүн рахмат. Рахмат, сизди түз эфирге киргенде жыргап жакшы кылам дейт. Жыргап жакшы кылам дейт. Бишкекте жакшы бир аялдарга дарыгерди совет берип койсоңуз жакшы болот эле дейт. Бир аялдарга дарыгерди. Кандай дарыгерди? Аялдардын дарыгерин билбейт экенмин кыздар. Бишкекте аялдардын дарыгерлерин билбейт экенмин. А где пульт для телевизора? На, тебе ноутбук нужен? На, ал чыгып кет, эч жаппа. Жакшы жаман дагы туура колдонгонго. Бычак жакшы жаман эмес кыздар. Бычак бул инструмент. Аны колдонгон нерсе адам болуп атат. Адам кандай ниетте колдонот. Нанды кесиш керек болсо, ал нормаль эле нерсе. Койду соебуз, адамга иштетип койсок, ал уже ошон үчүн бычак ал нейтралдуу нерсе. Ал жакшы жаман эмес. Аны сен кандай жака иштетип атасың? Биздеги бардык инструменттер алар жакшы жаман эмес. Нафс да ошондой. Ой, менин нафсым күчтүү. Нафсы күчтүү болсо, нафсың күчтүүсүн ошол ибадатка жумша. Себеби бул дүйнөгө биз эмне үчүн келгенбиз? Ибадат кылыш үчүн. Только ибадат кылыш үчүн дейт. Только для поклонения дейт. Я вас создал только для поклонения дейт. Джинов, биринчи джиндерди тапкан, Аллахым жасаган, анан адамдарды. Джинов и людей я создал только для поклонения деген аят бар. Только для поклонения. Ар бир кылган нерсебиз бул поклонение. Мына азыр мен билимдерин берип атам сиздерге. Бул ибадат. Башында ниет кылган болсом, бул ибадат. Анан жок, булар мага айда вау, сен сонун айымсың, мындайсың деген сөздү уккум келген үчүн кылсам, ал уже ибадат болбой калат. Бычактын эки жагы бар дейт. Бычактын эки жагы жок ушундай кыздар. Бычак ал өзү нейтралий нерсе. Аны иштеткен адам. Адамдын да жакшы жаманы жок. Просто кээ бирки сапаты жакпайт бизге. Бизге жакпаса, ал жаман адам кылып коебуз аны. Ал бизге жакпай жатат да. Ал өзүнө ошол сапаты жагып атат да. Ошол сапаты менен ал жашап атпайбы? Аны биз жаман адамга чыгарып коебуз. Ал адамды жаман жакшы деп бөлгөнгө биздин акыбыз жок. Себеби биз аларды жараткан жокпуз. Баламды мен жараткан жокмун кыздар. Бул дүйнөгө келип атат. Ушундай. Так, суроолор жок болсо, суроолор барыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эфирди сактап коем. Эфир Инстаграмда да сакталат. Буюрса эфирди и менин YouTube каналыма да сактап коем. Анан менде Telegram канал дагы бар кыздар. Telegram каналга да сактап койгонго аракет кылам. Ошол кимде кайсыл жак туура келсе, ошол жактан көрсөңүздөр болот. Себеби адамдар ар жактан кошулат.
эфирди сактап коем, баягы Жылдыз айым кайрадан көрүп алсаңыз болот. Аялдар жөнүндө суроо болду эле. Жакшы калыңыз дейт. Баарыңыздар жакшы жатыңыздар. Түнүңүздөр бейпил болсун. Эфирден көрүшкөнчө.